канча күнгө тага тургандары дагы бар. Алардын өзүнүн специальный атайын фильтрлери дагы бар. Эми ага көп эле биздин элдин акчасы жете бербейт, себеби алар кымбат турат да. Метил спиртин, этил дагы башка окшогон нерселерди себиштин кереги жок. Айрыкча этил спирттин 96% себеп алып туруп ошондо дем алган бул анчалык туура эмес. Себеби дегенде бул спирт абада бууланат, анан өпкөгө барат. Былжыр челдер спиртке раздражение болот, дүүлүгөт, күйдүрүп коюшу мүмкүн былжыр челдерди. Андай сунушталбайт. Андан соң баягы буу түрүндөгү спирт вирустарды эритет деген бул далилин тапкан эмес. Эч бир доказательный базадан өткөн жок. Андыктан доказательный базадан өтпөгөн нерселерди биз оюбуздан токуп чыгып сунуштай албайбыз. Антифантазияга берилгендин кереги жок.